Саламатсыздарбы? Эфирде Араван жаңылыктары. Карапайым калктын кызыкчылыгын, укугун коргоо үчүн мамлекет тарабынан бир топ иштер аткарылып, анын негизинде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Толугураак кийинки материалдарыбызда. Ошонун негизинде Араван райондук мамлекеттик администрациясында атайын тегерек стол өткөрүлүп, ага айыл өкмөттөрдөгү жер адистери, айыл башчылары катышышты. Ол Кыргызстан граждане да, ал укугу бар, жекеменчик, просто баягы каттоодон өтө албай атат, госакталып албай атат, туура жекеменчигин. Муну кайрыда мына госрегистр аркылуу эми мурда системде баягы Мировой банк акча пул берип бүтүлгөн. Азыр эми ошол мына жерден комиссияны түзүп, мына местный самоуправлениеден, айыл өкмөттөн, администрация, муну район администрациясы өзү бир комиссия сабаздатып туруп, госрегистр менен эми платный болсо дагы ошону өткөрүш керек. Ол жекеменчик да онуку. Просто кагаз жок отуруш атат. Ону кылыш керек ушул. Айыл өкмөт самостоятельно кыла албайт, аны ошол госрегистрден, администрациядан бир буйрук алып, ошондо мына Нокатта жүрдүм, как раз госрегистр начальниги чогуу жүрдү, как раз жаңы Нокат деген жерде ошондо бир 30 кожолук үй салып бүтүптүр. Документ жок эди. Бут үй салып бүттүр, бир нерсе алайын десе жок. Эми үйдүн документ болбосо пособие ала албайт экен, же башка ала албайт экен, зинчир менен байланган да. Мындай иш-чара бир нече ирет өткөрүлүп, анын негизинде атайын элдин укугу, мыйзамдары боюнча маалыматтар камтылган, китепчелер даярдалып, карапайым элге жеткирилген. Анын жыйынтыгында мамлекеттик каттоодон өтүүдө, тийиштүү документтерди алууда бир топ жеңилдиктер аткарылып жаткандыгын жер адистери далилдешти. Анан китепти биз таратып бердик. Бир көр кой деп. Шундай случай болду, мана менин конушум болду. Кредит алыш керек экен 250 миң сом. Барып шуга деп ичине акча сурапты, эми жашыра деген нарса болду. Мына китеп көтөрүп барып көстүгүздү. Биз жакында мындай окуп деле, мынаны көргөзгөн деле, мыналарды силерден алып калганбы, же бул башка жерден алып келгенби деп. Вот мана пример. Машу Ибрахим аке деген Эсенбаев Ибрахим аке. Bir jumada gosактын алып, 12-13 күнү 250 миң мына банктан кредит алды. Инвестиция USAID уюму тарабынан колдоого алынып, Ош бюджеттик тобунун координатору Илгелдиев Абдрахман тарабынан аткарылып, буга чейин бир канча семинарлар, тренингдер өткөрүлгөн. Мына ушундай коомубуздагы активдүү инсандар карапайым эл үчүн талыкпай изденип келишүүдө. Проекттин негизги максаты коомчулук менен азыркы учурдагы рыночный экономикада баардык нерселер менчик болуп калган. Ошол себептен азыр коомчулукта ошол госрегистрдеги өзүнүн кыймылчы мүлккө болгон укуктарды мамлекет каттоо дегенде маалымат жеткирүү. Себеп бул сурамжылоо болгондо Кыргызстан боюнча сурамжылоо болгондо элдин 67% ошол госрегистрден тууралуу маалымат аз же жок деп мындай маалымат чыкканды. Ошол убакытта госрегистрдин кызматкерлеринин тарабынан да 42% чындыгында элдин маалымат аз болгондуктан элдин түшүнбөчүлүктөр көп болуп, мындай көбүнчө карым-каршылыктар болуп жатат дегенден ошол проекттин негизги максаты ошондой болгон. Ошол элге ушу госрегистрдеги болуп жаткан маалыматтарды жеткирүү, андагы тарифтерди жана башка канча күндө бүтөт ошол кыймылчы мүлктү госакталууда канча мөөнөттөрү боюнча ошолорду жеткирүү максат болгон. Бул биз биринчи түштүк боюнча 3 облустта 5 район камтылган. Жалал Абад облусунан Базар Коргон жана Нокен райондору, Ош облусунан Араван району жана Нокат, Базар немеден Баткен облусунан Кадамжар району. Ар бир райондан Араван районунан 8, Нокаттан 8, 24 2 облустан. Эми биз биринчи бул ошол проекттин башталышында декабрь айында рай администрацияда бет ачарын өткөргөнбүз. Айыл өкмөттүн башчыларын, жер адистерди жана коомчулуктун баягы активдери менен. Ошондо баягы проекттин максат маңызын түшүндүргөнбүз да. Эмне үчүн проект керек болуп жатат?
бұл эмне үчүн керек экенин түшүндүрүп, андан кийин фокус группа өткөргөнбүз. Андан кийин ошол ар бир айыл өкмөттөрдө жүрүп 20дан активисттерди тандап, бул активисттер кимдер алар? Ошол айыл өкмөттө ар бир айылдардан жаңы шайланган депутаттардан, коомдук уюм жетекчилеринен, айыл өкмөттүн айыл башчыларынын жана активдеринен түзүлүп 20дан ар бир айыл өкмөттөр 20дан адам топтоп, ошолорду кечегиде ар бир айыл өкмөткө ошондо ар бир 20дан активистке бир 10дан ошол бул китепчелерди, брошюраны таркатканбыз. Негизги бул брошюраны таркаткан негизи жөнөкөй бир окууларды өткөрүп койсоң, ошол унутулуп калат экен да. Бул эң негизги нерсеси ошол брошюраны таркатууда 20 адам ошол ар бир 10дан брошюраны алып барып, ошол айлана чөйрөсүндөгү ар биринин көчөсүндөгү, майласындагы ошол кыймыл мүлккө кызыктар адамдарга, кичине бир сабаты бар адамдарга түшүндүрүп таркатуу. Ошону менен ошондо ар бир айыл өкмөттө бир 200 адам ошо госрегистрдин иши боюнча, алардын расценкалары боюнча кабардар болду да. Биз ошол азыр немелерди бүтүп жатабыз, азыр уже немелерди алып өттүк. Мына Араган району, Ноокат району жана Кадамжай райондарын бүтүп, бүгүн мына акыркы сурамжыларды алып атабыз. Ошол биз жыйын өткөргөндөрүбүздөн кийин бир 10-15 күн өттү. Ошолорду окуп, үйрөнүп, кандай таркатылды, кандай сунуштар бар, кандай кемчилдиктер бар экен, мындан кийин дагы ошол сунуштар болсо ошолорду бир кайрадан ошол китепке толуктап, элдин азыр мына бүгүн көрдүк, көбү абдан жагып, көбү азыр пайдаланып ошол брошюранын негизинде госрегистрге келип, өздөрүнүн укуктарын билип, мыйзамдарын билип, кандай мыйзам ченемдүүлөр бар экен. Анан негизинен бул жерде элде көбүнчө мындай бир суроолор көп да. Допустим, элде көп кайталана турган суроолор бар. Мисалы үчүн мүлктүн ээси, айрыкча ошо ата-энелер болот. Ата-энеси өтүп кеткенден кийин көбүбүз бир 2 жыл, 3 жыл жүрүп туруп, кайра барганда сот аркылуу чечилет деп айтылат да мыйзамда. Ошону биз мына жерде көрсөтүп кеттик. Ошол мүлктүн ээси өтүп кеткенден 6 айдын ичинде кайрылса, ошол нотариус аркылуу эле бүтүп калат да. Кийин сотко убаракерчилик болбойт. Ошондой дагы суроолор бар, дагы бир эң негизги дагы бир немелерден жооптор бар. Мунун ичинде если кыргызстандык атол чет өлкөгө чыгып кетип, чет өлкөнүн граждандыгын алса, ошол 1 жылдын ичинде ошол өзүнүн кыйммет мүлкүн бирөөгө өткөрүп берүүгө милдеттүү да. Ал 1 жылдан кийин ал мамлекет баягы кыйммет мүлкүн алып коюуга укуктуу болот. Дагы ошондой көп мындай тез көп берилүүчү суроолордун баардыгын ичинде камтыган. Эң негизгиси мунун ичинде тариф. Элдин көбүнчө кыйнап баягы жүдөткөнүбүз тарифте ушу госрегистрге барсак көп акча алат. Ошондуктан биз көп жерлерде сурап беребиз, эмне үчүн госакты албай атасыңар деп сурамжылаганда ошол госрегистрде расценка мындай акча көп алат, ошондуктан биз ала албайбыз деп ошончо көп ошондой бир жооптор болгон. Ошол себептен биз мына брошюранын ичине бардык маалыматтарды камтыганбыз да. Ошол эң негизгиси тарифтерден бери канча алынат, бу жерде только баягы жергиликтүү налог кошулган эмес, андан башкасы бардыгы ошол Кыргызстан боюнча антимонополиядан өтүп келген бул. Ошол департамент менен согласовать этилгенбиз. Бул местное самоуправление агентство менен келишилген, ошо кайсы районда кайсы айыл өкмөттөр менен өтүшү боюнча булар келишилип, ошол менен мына жыйынтыгын чыгарып атабыз. Бүгүн дагы мына дагы суроолор болду. Системныйдан өтпөй калган жерлер бар экен. Ал ошондой элдер кыйналып аткандар экен. Ошолорго дагы сразу ушул жерден жоопту алды. Системден өтө албай, системден калып калгандар дагы ошого окшош суроолор абдан көп экен. Эң негизгиси максат бул жерде коомчулуктун билимин арттыруу, аларды мыйзамдуулукту билүү, ошол өздөрүнүн укугун туура пайдалануу. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы. Бул майрам жерлерде белгиленүүчү эмгекчилердин тилектештик майрамы болуп саналат. Эмгек майрамы адамзат үчүн эң баалуу болгон эмгекчилдик жана теңдик сыяктуу түшүнүктөрдү өзүнө камтып турат. Адамзаттын эмгегисиз бир дагы коомчулукта өнүгүү өсүү болбой тургандыгы айкын.
Ар бир адамдын өмүрүндө эмгек ыйык жана өзгөчө мааниге ээ баалуулук болуп саналат. Эмгек аркылуу гана алдыга койгон ой максаттарга жете алабыз. Адам өмүрү ак ниет, максаттуу эмгек аркылуу гана толук кандуу жашоого айланат. Бул күн эмгекти баалай билген жана анын жыйынтыктары менен сыймыктана алган бардык адамдар үчүн майрам. Бүгүн жалпы эмгекчилердин эл аралык майрамы. Биз ар жыл сайын ушул майрамды Араван районунун центрине келип майрамдайбыз. Ушул убакыттан пайдаланып мен бардык Араван элин, анын ичинде Кызыр Абад элиндеги бардык менин жердештеримди бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Алардын бардыгынын үй бүлөсүнө тынчтыкты, ден соолукту, үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик, эгиндерине молчулукту тилеймин. Бүт эмгекчилерди, элибизди майрам менен куттуктаймын. Тынч болгула, эл журтубуз тынч болсун. Да эмне десем, барлык жакшылыктар болсун. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамына карата Бабур мектебинин спорттук аянтчасында мыкты өнөрпоздор тарабынан даярдалган спорттук оюн зоок өткөрүлдү. Спорттук оюн зоокторду мыкты өздөштүргөн өнөрпоздор бир канча номерлерин аткарышып, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Сиздерди Араван жаңылыктары менен Самара Токтохунова тааныштырды. Саламатта калыңыздар.